Алып баруучу Максат Надырбеков бала кезинен эле тартынчаак болгон. Анын айтымында адам эч нерседен тартынбай эркин жашоого көнүшү керек. Ошондо гана жашоодо инсан көптөгөн ийгиликтерге жетүүгө мүмкүнчүлүк алат. Тартынчактык адамды көп нерседен алып калат да. Мен мисалга өзүмдөн айта алам, айылда жүргөн кезде жанагындай мектептин концерттерине, башка нерселерге катышкан эмесмин. Уялып качып кетчүмүн. Такыр эле качып кеттим. Өзүм сүрөт тартам, анан сүрөт тартып берип койчумун, эмблемаларын. Анан сахна дегенде жыгылып калчумун да, жүрөгүм карабап калчу. Анан Бишкекке келдим, тармактык маркетингде иштеп, ошол жакта жүргөндө жаңы келгендер барбы дегенде мен кол көтөрдүм да, десем чыгарып салды. Ишенесиң, адамдардын кезеги жеткичекти мага, менин кезегим келгичекти. Жүрөгүм лакылдап чыгып кетейин деди да. Анан кезек жеткенде болбосо эки ооз сөз. Саламатсыздарбы, менин атым Максат. Барыңарга ийгиликтүү күн каалайм. Болду. Ошону айтсам үнүмдү тааныбайм да. Анан ошондо өзүмө сөз бердим да, жок кылыш керек. Анан ошол эки менен иштеп отуруп, Кудайга шүгүр, 7 жыл аралыгында ушинтип сүйлөп жүрөм да, дайыма адамдарга. Анан стабильность деп коет го, бир туруктуулукка жетип, кичине уялчактык жоголуп, азыр кандай аудитория болбосо кирип кетип, мен сүйлөп, үйрөтүп, өзүм оюмду айта алам да. Кечке эле уялып берсең, тартып берсең, эчтеке жетпей каласың. Элементарный вот когда мүмкүнчүлүк келген кезде ал мощный келет да. Ал сенден сурабайт, эмне болду, уялатасың, кичине кое турайбы дебейт да. Ал конкретно келет, ким чыгат, мен чыгам, кеттиң, бүттү. Анан духуң жетип, анан сен чыкчакты башка бирөө тандап кетет ал местаны. Адистердин айтымында тартынчаак адамдын психологиясы абдан оор жүктү көтөрөт. Ойлогон оюна жетпегенине кысылып, кыжаалат болуп, нерви бузулуп, депрессияга кабылышы мүмкүн. Андыктан адам эмне себептен тартынчаак болуп калаары, бул мүнөздөн кантип арылуу керектигин психолог Перизат Асылбаева айтып берди. Бул тартынчаак сезим деген 1 жашка чейин калыптанат да. Бул дүйнөдө канчалык жакшы шарттар чоңоюп баштаса анда өзүн жакшы сезип, тартынбай, өзүнүн пикирин айта алган, өзү жөнүндө айта алган адам болот. А эгер 1 жашка чейин коопсуз болбосо, кооптуу болсо жашоосу, миграцияга кетип калып, мисалы апасы 2-3 айында тыштап салып, анда мен жаман турбаймынбы деген программа кылып калат да. Мисалы апам мен жаман болгон үчүн кетип калды деп. Мен жаман болгон үчүн тыштап салды деп. Анан өзүн минусный позицияда көрүп калат да. Эгер баланы жанакындай эч кандай көңүл бурбай, мээримсиз, кароосу аябай начар болуп, ошондой шартта чоңойтсо, анда наоборот болуп калат да. Элдин баары балким жакшы, а мен жаманмын деп. Анан ошондой балдар чоңойгондо алар өздөрүнүн мындай ийгилигине жете албай калышы мүмкүн. Анткени кечке эле ойлой беришет да, вот колуман келбейт. Атам апам айтышчу эле мен акмаксың сен деп. Значит, мен акмакмын деген программада. Же болбосо сүйлөбөй деп айтчу эле, кагып салчу эле, анда мен сүйлөбөй эле коеюн деп, башкалар сүйлөп атса да өзүнүн оюн айта албай эле, кыйналып эле унчукпай отуруп кала берет да. Анан башка адамдар ийгиликке жетип атса, ал оготер өз балоосу төмөндөп, мына вот чын эле мен ошентип ойлогом. Мен башынан эле ушундай болуп калгам деп эле өз-өзүнө крест коюп коет да, мындайча айтканда. Үй бүлөдөгү модельдер өздөрү тынчы жок адам, өздөрү тартынчаак адамдар, балдарын да ошону тарбиялашат да. Кой сен сүйлөбө. Анан кийин унчукпай отур, кыймылдабай отур. Анан кийин өздөрү ата-энеси кыйналып бирөөдөн бирдемкени сурай албай эле тынчы кетип эле тревога болуп атса, анда бала да ойлойт да, мынтип сураган, түз эле сураган, мен балким уят болуп калабы, значит, что-то опасное деп туруп, алар дагы ата-энесинин модельдерин үйрөнө баштайт. Анан ошо модельдер бири-бирине жугуса башташат да. И бала ойлойт да, раз атам коркуп атса, же апам коркуп атса, анда мен да коркушум керек деп. И бул деген больше чөйрөдөн да. Чөйрө кандай болсо, ошондой чөйрөдө чоңойсо, бала ошол модельдерди өзүнө кабыл алып, сиңирип алат да. Маани бербей айтып койгон ар кандай сөздөр баланын психологиясына олуттуу таасир этерин Перизат Асылбаева айтат. Андыктан балаңыз менен сүйлөшүүдө сөзгө кылдат мамиле кылуу зарыл. Ал эми айрым ата-энелер орой сөздөрдү таптакыр эле унутуп койгону жакшы. Анткени алар баланы тартынчаак, сөзүнө ишенбеген кылып калыптандырып коет. Тартынчаак сезими деген негизи бала төрөлүп атканда 1 жашка чейин бала коопсуздукта чоңоюш керек да. Эгер баланы аябай жакшы күтүшүп, жанагы кош бойлуу апанын ичинен баштап эле. Анан кийин баланы аябай күтүшүп, каалашып ал баланы. Анан төрөлгөндө өзү мээримин берип, анан бала менен ойнотуп, ыйлаган сайын колго алып, кучактап, ошондой жакшы шартта чоңойсо бала, анда баланын позициясы мен жакшымын,
бул дүйнөдө жакшы деген позиция болот да. Транзактный анализ деген психотерапиянын бир бөлүмү бар, багыты бар, ошолдон келген да. Анда бала коопсуздукта болгондо самооценкасы өзүн баалоосу абдан жакшы болот. И башка адамдарды да сыйлайт, и өзүн да сыйлайт. Өзүнүн ой пикирин айта алат андай бала, ачык айрым болот, өзүнө ишеничтүү мындай адам болот. Эгер ал бала коопсуздукта төрөлбөсө, мисалы кош бойлуу убагында эле ыз чуу, чыр-чатактын арасында болсо, анда бала аябай бул дүйнө кооптуу экен, бул дүйнөдө жашоо деген коркунучтуу деген бир сезимде калып калат да. Мындай какой-то бир өзүнүн пикирин айта албаган болуп калышы мүмкүн. Бирок 1 жашка чейин ошол жакшы сезимди бериш керек балага. 3-4 жашында дагы бала жаңы эле баарлашууну үйрөнүп баштап, жаңы эле социализация этап болуп атканда, эгер баланын муктаждыктары да канааттандырылбаса, эгер бала зордук, зомбулуктун арасында чоңойсо, анда ошондо дагы өзү кабыл алуусу төмөн болуп калат да. Балким мен начармын же чүнчүп, ал өзүнүн басынгандай сезип, ошондо бала тартынчак болуп, мисалы апасы катуу кагыйсы же атасы кагып салса, бирдемке өзүнүн оюн жаңы эле айтып келатканда, же муктаждыктарын канааттандыра албаса, анда бала мындай послание алат да, месседж. Сен биз үчүн анча маанилүү эмессиң деген бир түшүнүктө пайда болуп калат да, анан программа болуп, ошо программа менен өзүн чүнчүп эле, мындай кем сезип эле башкаларга караганда тартынчак болуп эле, анан өзү жөнүндө жакшы айта албай эле, анан уялчак болуп кала берет да. Тартынчактын деген пайдалуу жерин мен айта албайм, анткени тартынчак адам көп шанстан өзүн калтыра берет да. И башка адамдарды, значит, ал жогору коюп, элемни дейт, анан минтишет го, тигинтишет го деп жанагы өзүн коркуткан эч кандай пайдасы жок анан. Андан көрө мындай скромность деген сезим эме бар го, сапат. Скромный адам деген ал дайын жок сүйлөй бербей, башка бирөөлөрдүн ой пикирин да сыйлап, туура угуп, ошо туура баарлашууну билет, и өзүн дагы өтө эле мындай бүт вниманияны ала бербейт да. Ал башкача сапат. Тартынчактын кем жактары, эгер зыян жактарын айтсаңар, анда көп турмушта канча реалдуу шанстар болсо ошодон кала берет да адам. Өзүн чектей берет, анан ичинен нааразычылык топтоло берет. Эмне үчүн кээде айтат го мындай, мисалы соо кезинде аябай жоош бала бул, жоош жигит. Ичип алса эле ичинен эмненин баары чыгат, укмуш, агрессивдүү болуп калат деп. Ал деле бир тартынчактын эмеси да, соо кезинде өзүнүн оюн жеткизе албайт, түнт болуп жүрө берет. Анан кийин ичип алганда контролу өчүп калат, ан сезими иштебей калат, анан баягы кичинекей тартынчак баланын бүт жанакы агрессиясы, эмоциясынын баары жанакы чыгат сыртка, сценага. Эртеси кайра соо кезинде айтып калат да, эмне эчтеке билбейм деп. Мен ойлойм, тартынчак болбой эле ар бир адам өзүн сыйлап, өзүнүн пикирин сыйлап, бул дүйнөдө өзүнүн пикирин айтканга укугу бар. Көп көйгөйлөрдүн баары ошо именно тартынчак сезимден, башкалардан кала берген, анан нааразычылык топтолуп, анан ар кандай ойлор болуп, анан кайра өкүнчүлүк болуп кап, жанакы жерден монтип айтсам, тинтип айтсам деп, анан өздөрүн жей беришип эле, анан умственная жвачка деп коет да. Таң атканча чайнап эле, аны укта албай эле кыйналып, көп энергия кетет алга. Ошол үчүн ишенимдүү жүрүм-турум деген бир тема бар. Тартынчак адамдар ошол темага жакшылап умтулушуп, ошону үйрөнүшүп, адистерге кайрылса, анда жашоосу такыр башкача болуп, жеңилирээк болот да. Ошого мен чакырат элем, анткени өмүр деген бир келет. Биз бүт өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү, өзүбүздүн жөндөмдөрүбүздү өнүктүрүп, жакшы бир деңгээлге жогорулуп чыксак, ошо биздин жашоо максаты ошодо болот, ошондо бактылуу болобуз.